Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Кыргыз Республикасынын эл артисти Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдыгына арналган жаңы спектакль сахналаштырылып, көркөм кеңешке сунушталды. Аталган спектакль театрдын көркөм жетекчиси Назым Мендебайыров тарабынан сахналаштырылууда. Элник Кебек казак элинин жазуучусу Мухтар Абьезовдун 1917 жылы жазган туңгуш чыгармаларынын бири. Феодалдык уруучулук түзүлүштүн курманы болгон эки жаштын трагедиялуу махабатын баяндаган пьеса. Тарых боюнча бул 20-кылымдын башында жазылат дагы. Биздин эң алгачкы драматургдардын көбүнчөсү ушул чыгармага көп кайрылышканда. Тарыхый маалыматтар боюнча 1920 жылдары, 21 жылдары бул Караколдо муну ойноп да көрүшкөн. Ошол убактагы интеллигенция өкүлдөрү атайын коюп, Эңилик Кебекти ойноп да көрүшкөн да. Ошондуктан чыгарма бизге тарыхый баалуулугу да бар чыгарма. Белгилей кетсек, алгачкы жолу Энлик Кебек Абай айылында коюлган. Спектаклдин режиссеру жана түрткү берген автор өзү болгон деп айтылат. Окуялар баатырларга таандык болгон эки уруунун кастыгынын ортосунда өнүгөт. Кыргыз драма театрынын чыгармачыл жааматы тарабынан коюлуп жаткан спектаклде Олуя Акылман карыянын ролун юбилей ээси Кыргыз Республикасынын эл артисти Нуркан Турсунбаев аткарууда. Алданар жок арман Kar yangan tip gün görür Ömtümak çok, jalın çok Jarımgan tip gün görür Spektaklдин өзөгү негизи ушул абыз нышан карыя аркылуу өтөт. Бүт тагдырдын баардыгы ушулар. Бул өзү ушундай акылма сезгич көрөгөч билген ушундай илгерки баягы акылмандардын бири экен да. Анан бул жерде комуздурагы пайдаланганга туура келип атат. Анын үстүнө муну карайк ушул Эңилик жана Кебек спектаклине трагедияга өзүм дагы музыкаларын жазгам. Бул дагы ошо колдонулат. Жыйынтыгында убакыт өтүп, Элник менен Кебектин сүйүүсү легендага айланып, алар жөнүндө ырлар жазылып, улуу жана жаркын сүйүү сезимине таазим кылынып, эстелик тургузулган. Башкы каармандын образын ачып берген Гүлнара Сатарованын айтымында ар кимдин өз бактысы, же тартчу азабы, жолукчу трагедиясы болот экен. Аткарган образымды менин жеке жашоома жакындыгы бар деп кабыл алуу менен жакын көрдүм дейт өз сөзүндө. Татаалык жаратканы бул 14 жаштагы кыз экен да, ал кезде 14 жаштан эле күйөөгө берип ушундай болгон да. Андан кийин бул Эңилик эркектей болгон кыз экен да, мындай. Менин мүнөзүм андай эмес да. Мен анан ошол башында ошол эркектей болуп ойноп жүргөн кызды неметиш аябай кыйын болду мага ошол жаратышчы. Анткени мен өзүм уже возрастта болгон үчүн анан буга чейин мындай ойноп көргөн эмесмин да. Менин мүнөзүмө окшоштугу бар. Анткени мен дагы ошол Эңилик мисалы эки уруунун урушканына карабай, эч нерсеге карабай бул сүйүү үчүн күрөшкөн. Мен дагы ошондоймун да, өзүм ошон үчүн окшош. Турмуш жашоонун чыныгы көрүнүшүн, анын миң кырдуу сырларын спектакль аркылуу чагылдырып, жеткирүүгө аракет кылган жамааттын эмгеги бааланып, жакынкы күндөрү көрүүчүлөргө сунушталып калат деген ишеним менен чыгармачыл топко ийгилик каалайбыз. Жолуңа жалгыз жаным